ар бир чыгарма үчүн сүйүп туруш керек дейт. Менин анда жүрөгүм калдыр болуп калбайт беле деген бар да. Бирден сүйүп отурган болсом анда мен жүрөгүм урукчан болуп эле жок болмокмун деп. Мурунку ырчыларыбыз, аткаруучуларыбыз элге миссиясы бар болчу, агартуу жагынанчы. Анан бир ойго такалдым, азыркы заманда ушу ырчылар булар маанайды көтөрүүчү эле бир зат болуп калды дейт да. Кой аксагы менен 100 дейт го. Кээ бири 1000 деп жүрүшөт. Кээ бирлери өзүнүн эмне ырдап аткан маанисин түшүнбөгөн ырчылар кездешет да. Кээде сөздөрдү оңдойм да. Момундай бул сөз мынтип айтып калпа, мага ошондой кылган ошончу. Анан сен өзүң мындай маанисин эме кылбайсың мында. Ырдап атканда сен анан жок, ушундай эле болуш керек деп ойлогом дегендерди кездештирем. Демек бул нерсеге таң калбаш деле керек, капа болбош деле керек да менимче. Эмне үчүн Манас атабыздан бери эпосто карап көрсөк, жанында сөзсүз түрдө роман ырчуулук жүргөн да. Демек ал кыргыз илгертен өзүнүн жан дүйнөсү ырга бай экенин, ыр менен эр шаркап келатканын айгинелейт да. Ошол Манас эпосу деле Манас атабыздын басып өткөн жолунун баардыгын эпоска түшүрүшү ошол өнөр адамдар аркылуу болгон да. Көбүнчө айтып калат, Сыйынбек байке жашоодо дагы ырлар дагы экөө төп келишкен, бир окшош дейт. Жашоодо да ошондой тынч жүрө берет, ырлары да ошондой. Бирок азыр көбүнчөлөр ушул өзгөрүлүп, башкача ачылып, мындай бир аз жарашпаган сыйыйт да. Улуу мундагы биздин ушул байкелерибиз башкача өзүн алып барып, өзгөчө болуп кеткен. Бул эмнеден чыкты деп ойлойсуз? Кыргызда жакшы сөз бар, забаның бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген. Комуз менен жашаган адам катары комузду кантип түшүндүрсө болот? Чертип жеткилек да. Eti boyu sanamdı, biriktey büyüyüp canamdı. Elestep жүрүп özündü, esçindi bolup kalamdı. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн конокту мындай тааныштырып кереги жок деп эсептейм. Анткени бул байкебиз канча жылдан бери менин апамдардын мындай бар го, азыр биз көбүнчө жаш ырчыларды буларды звезда кылып, алардын артынан сликтетип ырларын угуп жүрөбүз го. Азыркы ошо байкебиз биздин ата энебизден баштап биздин заманга чейин келген ушундай бир Кыргызстан тарыхында кала турган бир ырчы, аткаруучу биздин ушундай байкебиз келиптир. Сыйынбек Бейшекеев конокто. Кош келдиңиз. Кошубак болуңуздар, арбаңыздар. Жалпы Накта подкасттын көрөрмандары бүгүн эми убакыт саат чыккан экен. Нурсейит экөөбүз баарлашып бүгүнкү күнгө токтолдук. Чогуу жакыныраак келип көрүп коюңуздар. Менимче кызыктуу эфир болот деп ойлойм. Буйруса, дароо окуядан баштайын. Сыйынбек байке менен өзү негизи мен үй бүлөмдө байланышы бар. Атам Сыйынбек байке менен тааныш. Анан бир учурда окуя айтып берип атат. Айтат, апам менен жаңы таанышканда, ушу кыз жигит болуп сүйлөшүү эң башталып атканда, биринчи жолу сураганда апам айткан экен да, мен ушу Сыйынбек Бейшековдун ырларын аябай угам, айылдан бери угам, апам да билет, баарды үйдө билет, кечке эле өчүрчү ушул ырыңды кечке угам дейт да. Шаарга келип калып, атам тааныш экен сиз менен көрсө ошол учурда. Анан атам айтат экен, ушул Сыйынбек Бейшековдун ырлары жагат, балким концертине бир намек кыргыткан экен. Анан атам эми сөзсүз түрдө өзүнүн жигиттик эмесин көрсөтүш үчүн колдонуп сизге жазыптыр. Газетага жана бир концерт берип аткансыз кезде ошол филармония бартер аркылуу, азыркы сөз менен айтканда объявление коюптур газетага. Анан сиз билет берипсиз, барып туруп ошондо апам айтат да, ошондо мен ойлогом, вау, концертке чейин билет алып берди, бардык дептир, жаман көз ирмемде калган экен. Бүгүн эле чыгып атканда эстеп ошол. Кыйын экен да. Бул кыйын экен деп. Еще таанышмын деп койгон экен. Сыйынбек Бейшекеев мененби деп ушинтип сонун учур болуп экен. Демек сиз менин үй бүлөм түптөлүшүнө да бир кичине таасириңиз бар экен. Эми албетте бул нерсе жагымдуу болот ар бир чыгармачыл адам үчүн. Себеп дегенде мага көптөгөн ушундай кайрылуулар, билдирүүлөр болот да. Кээде таанышып калганда сиздин ырыңыз аркылуу үйлөндүк эле, мисалы үчүн сиздин ырыңыз менен ушундай биздин сүйүү баяныбыз башталды эле, үй бүлөбүз ушундан курулуп башталды эле деген сөз албетте жагымдуу болот. Анан Нургазы мага муну негизи өзү айтып берген эмес. Анан баласынан укканым абдан жагымдуу болуп атат. Негизи Нургазы да мыкты журналисттердин катарында. Мен сенин Нургазынын уулу экениңди эле билбей турдум башында. Сен да кийин айтсаң, анан атанын жолу менен кетип атканың абдан кубандырат. Кудай буйрса, бул эми чыгармачылык деген ошондой да. Биз деле канчалаган улуу инсандардын ырларына таасирленгенбиз. Ошолордун ырларын сүйүп угуп жүрүп, анан кийин өзүбүзгө сүйүү жолуктурганбыз. Чыгармаларды окуп жүрүп, мисалы үчүн жазуучулардын чыгармаларын окуп жүрүп, өзүбүздү ошондой каармандарга, сүйүү каармандарына салыштырып жүрүп, анан кийин ошондой өзүбүзгө өмүрлүк жар тапканбыз да. Бул эми ошол бизге чейин да болуп келген, бизден кийин да боло бере турган нерсе да. Ушул айтып атко, чыгармачылыкка да шарттар аябай маанилүү депчи. Кандай шарттарда ушул кандай чыгармалар пайда болот депчи, ошого жараша деп. Сиздин өзүңүздө ошол
кандай шарттар менен камсыздайсыз? Бул үй болобу, там үй бүлө болобу, достор болобу, бир кандай атмосферада ыр жазган жакшы көрөсүз? Кээ бирлер айтышат, чыгармачылыкта чыгармачылык тынчтыкты сүйөт депчи. Мен өзүмө жаккан бир чыгармам бар, элге да жаңы Ай жаркын деген 2002 жылы жаздым. Мен поездда кетип атпасмын да. А поездда эч кандай тынчтык болбойт, билесиз. Кайсы купеге кирсең дагы шарак деген баягы рельсига тиги темирдин согулганы угулуп турат. Анан эгер өзүңө жан дүйнөңө баягы чыгармачылык муза келип калган болсо, ал шартка карабайт да, мисалы үчүн. А негизи адамдын чыгармачыл адам үчүн тынчтык негизи көбүрөөк маани берет. Жайлоо мисалы үчүн көбүнчө көл жээк, суу жээк мисалы үчүн ошолор бизге эми бир эле үйдө бөлмөнүн ичине камалып алгандан көрө ошол жан дүйнөңдү эс алат, анан эргүү дагы көбүрөөк болот. Менимче ошол биз эми кыргыздар табият менен көбүрөөк жакшы мамиледебиз да, табиятты жакшы көрөбүз. Анан ушул мага эң жаккан ушул өзүмө чыгармачылык бир дем бере турган нерсе ошо табият коюнундагы да. Анда мен сизге сонун суруштарым бар экен. Биздин өнөктөштөрүбүздө Элит Хаус'та көп турак жайлар бар да. Бир турак жайын бир жөнүндө айтып келгим келип атат. Южный ворота деген магистраль жакта экен да. Табиятка жакын, тоолордун арасына анан ошол 100% территориянын 28 эле үй курулган экен. Калган пайыздардын баары дарактар, мындай бир природага жакын, ошо тоолорго жакын жакта. Мен ойлоп койдум, ошол Южный воротаны чыгармачылык адамдарга ыңгайштырып жазган окшойт. Жанында парк, мындай чогуу эле гулайтып эле бир ойго ыр жазганга, ошол мен эме айтып кетмекчимин. Бардык чыгармачыл адамдарга өзүнө жакшы шарт ушундай бир түз болсо өсүүгө да жакшы болот. Ошондуктан өзүңөрдүн мындай өзүңөр жакшы камсыздаганга аракет кылгыла. Ошондуктан мен өзүбүздүн досторубузду сунуштап кетмекмин Элит Хаус'ка. Анан ыраазычылык айтып кетмекмин ушундай агартуучу подкасттар колдогонуна. Туура нерсе. Бул мындай да, ар бир адам чыгармачылыкка жакын да. Кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн чыгармачылыгы бар. Мисалы үчүн кээ бир кургучу дагы өзүнүн көкүрөгүндө мисалы үчүн ырык болот да. Кандай ыргакта болсо дагы бир чыгармаларды уга алат. Ал өзүнүн бир күйөрманы мисалы үчүн. Ал батыштын музыкасыбы, кыргыздын музыкасыбы айырмасы жок негизи эле. Анан ошол чыгармачылык инсан болгон үчүн, чыгармачыл инсан болгон үчүн ошондой өзүнүн бир бизнес жолунда дагы бир чоң ийгиликтерди ошого айкалыштырып жетише алат да. Мисалы үчүн жана сен айтып аткан ошол Южный воротадан да үй дагы мисалы үчүн ошондой ыргакта салынган болуш керек. Сен айтып берсең, мен сен айтып берүүң эле мага бир көз алдыма ушундай бир элестелди да. Чыгармачылык адамдар дароосуз пайда болот да элестер. Надеюсь, Сымык байкенин ырларын угатып кургансыздар деп мындай ишеничтүү түрдө сиздерге эскертип койсом. Кийинки турак жай кура турган болсоңор Сымык байкенин ырлары менен эле кургула. Жок, эми эң мыкты ырчылар көп да, оончулар көп. Мисалы үчүн ар бир ыргак ошол кыргыздын нукуралуулугун. Жок, мыктылар көп да, мыктылар көп. Накталар бирөө эле да. Туура айтасың. Накта болуш. Анда бардык чыгармачылык инсандарга дагы жана ошондой эле ушундай силердин өнөктөштөрүңөргө дагы чынында накта ишкер болушуна, накта мыкты болушуна биз дагы ошондой тилектештигибизди билдирип коелу. Мен бир нерсени байкайм, мурунку ырчыларыбыз, аткаруучуларыбыз, комузчуларыбыз, акындарыбыз мындай бир элге бир миссиясы бар болчу, агартуу жагынанчы. Бир таасир тийгизүү, элдердин оюн жакшы жакка буруу, маданиятты жеткизүү. Анан бир ойго такалдым, азыркы заманда ушу ырчылар булар мындай айтканда маанайды көтөрүүчү эле бир зат болуп калды дейт да. Маанай көтөрмөй, жөн эле бир угуп коймой, мурун алар башкача олуттуу бир маселени көтөрчү деп. Сиз ошого кандай кошуласызбы? Негизи маанай көтөрүлбөгөн адамда ийгилик жаралбайт да. Адамдын өзүнүн калың катмарында негизи илгертен эле өнөр дүйнөсүндөгү адамдар маанайды көтөрүп келишкен. Бул эми адамдарга ар дайым туура багыт көргөзүп келген, өздөрүнүн ыры аркылуу кандайдыр бир патриоттук сезимдерди ойготуп келген, жанагындай жоо келгенде өздөрүнүн эмне үчүн Манас атабыздан бери эпосто карап көрсөк, жанында сөзсүз түрдө романдын ырчуулугу жүргөн да. Демек ал кыргыз илгертен өзүнүн жан дүйнөсү ырга бай экенин, ыр менен эр шаркак келатканын айгинелейт да.
Ошол Манас эпосу деле Манас атабыздын басып өткөн жолунун баардыгын эпоска түшүрүшү ошол өнөр адамдары аркылуу болгон да. Сөзсүз Анан түрдө. азыркы учурда деле мен жөн эле баягы көңүл ачуу же башка дегенден алысмын. Эми баардык нерсенин медалдын эки беттери болот да. Тыйындын тигиндей да мындай да бети болот. Ар бир заманда өзүнүн эл үчүн Токтогулдун заманын эле алып келе турган болсок, Токтогул атабыздын деңгээлинде анан Кулуке деген ырчы болгон. Анын дагы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде тарыхта калганы бар да. Анан Токтогул атабыз мисалы үчүн баардык тармакта улуттуу мисалы үчүн ырлардан аткаргандан баштап күй ойноп, мисалы үчүн сүйүү арзуу ырларын ырдап, Секетбайларды ошол эле маалда айтыштарды өткөрүп келе турган болсо, мына Кулуке болсо ошо жалаң өзүнүн кээде акындарды жулмалап сабап ийип, кээде жанагындай ар кандай сөздөр менен, жаман сөздөр менен сөгүп жүрүп, ал деле ошо өзүнүн өнөр жолун аркалап келген да. Анан андыктан бул тигил жаман, бул жаман дегенден алысмын. Негизи өнөр дүйнөсү ошондой, бул өзүнчө бир чөйрө да. Кайсы чөйрөнү алып карай турган болсок, сөзсүз түрдө анын мыктысы да болот, ортосу да болот, анан начары да болот да. Анан баягы кой аксагы менен жүз дейт го негизи. Анан кээ бири миң деп жүрүшөт. Анан ар бир чөйрөдө ошондой да. Бул азыркы учурда деле олуттуу темада өзүнүн ой максаттарын айтып келаткан ырчылар, өнөр адамдары бар. Азыркы учурда деле жалаң өзүнүн кара курсак үчүн баягы жалаң той топурдун ырларын ырдагандар бар, сен айткандай. Кээ бирлери өзүнүн эмне ырдап атканын маанисин түшүнбөгөндөр ырчылар кездешет да. Анан кээде сөздөрдү оңдойм да. Момундай бул сөз мынтип айткыла, мага ошондой кылганы мен ошон. Анан сен өзүң мындай маанисин неме кылбайсың мындай ырдап атканда десем, анан жок, ушундай эле болуш керек деп ойлогом дегендерди кездештирем да. Анан демек бул нерсеге таң калбаш деле керек, капа болбош деле керек да менимчечи. Бул бизге чейин да болуп келген, бизден кийин да боло бере турган нерсе да. Сиз айтып атпайсызбы, мындай ар бир музыка мындай ырчыны жакшы жаман деп айтса болбойт депчи. Бирок жалпысынан карасак, трендке кайтып келсек, мурун мен өзүм ата энемдин вкусун билем да, кандай ыр жакшы көрөт. Сурасам алар мындай олуттуу бир смысл болуш керек дейт да. Бир мазмуну болуш керек, мазмундуу ырларды угуп, ошону угуп ойлонгонду жакшы көрөм дейт да. Эгер мен досторомдон сурасам, силер кандай ыр жакшы көрсөңүз, алар айтат, эми мындай мага бир маанай берип турса эле, бир нерсе дук деп турса эле кетти деп. Анан ошон үчүн айтып атам да, элдер дагы ушул өзгөрүп баштап атабы, ошого жараша музыка өзгөрүп атабы, же музыкага жараша элдер өзгөрүп атабы? Мындай да, бул жана айтып атпаймынбы, ар бир муунда болуп келген депчи. Эмне үчүн Токтогул атабыз менен Кулуке атабыздын мисалы үчүн учурундагы мени сүрөттөдүм да менчи. Азыр деле ошондой. Сөзгө маани бергендер да бар, азыр маани бербегендер да бар. Себеп дегенде мен жаштардын уккан музыкасынан кээде чочуп баштагам да. Демек биздики болду окшойт, кыргыз ушу менен эле сөзгө маани бербей калабы депчи. Бирок тескерисинче азыркы учурда ушул жаштардын ичинен жана ооз комузга, чопо чорго, кылгыякка тартылгандар, манас айтып баштагандар аябаган көбөйүп атканы, өзүбүздүн эле төкмө акындык өнөргө тартылып аткандардын көпчүлүгү көп болуп атканы кайра баардыгын теңеп койгондой болду да. Ушунчалык кубандырганы да бар. Сен айткандай кээ бирлери баягы таптакыр сөзгө маани бербей эле эптеп баягы немеси болду. Себеп дегенде ал мындай олуттуу сүйлөшүп келсең, анын ар жагынан эч кандай өзүңө керектүү нерсени деле таба албайсың. Ал ошол баягы учурдагы азыркы тил менен айтканда жаргондорду кошуп сүйлөгөндө неме кылып алган. Анан телефон эртеден кечке неме окубайт кээ бирлери. Баардык нерседен кабары бар, дүйнө таанымы кенен балдар, мисалы үчүн ошол эле маалда ошол азыркы учурда рэп уга турган боло турган болсо, аны да уга алат. Анан өзүнө керектүүсүн. Андан кийин ушул биздин нукура өнөрүбүз болгон ошо комузду да тыңдай алат да. Андыктан бул баардык учурда боло бере турган нерсе. Адам өзүнө эмне издей турган болсо, мисалы үчүн билимди кандай деңгээлде алат, мисалы үчүн эмнени өзүнө сиңирет. Музыка деле ушундай да. Кандай музыканы сиңире алат. Музыкадан менимче бул ар бир баланы бала кезде музыкалык билим алдырыш керек да.
милдеттүү түрдө. Эмне үчүн сабакта баягы мектептин базасында музыка сабагы кирген. Себептигинде музыка ар дайым адамга жакшы бир жардамчы боло алат да. Анын ой жүгүртүүсүнө мисалы үчүн ал сөзсүз түрдө эле пианист болуп кетиш же скрипач болуп кетиш же комузчу болуп кетсин дебейт. Адамдын келечекте түрдүү ар кандай стресстер болот да, мисалы үчүн жашоодон ар кандай турмуштун оош кыйышынан, өйдө төмөнүнөн сокку жеген учурлар болот. Анан ошондо ар дайым музыка жардамга келет. Эгер ошону толук үйрөнүп кете албаса дагы, эң дасыккан комузчу же скрипач же жанагындай пианист боло албаса дагы, ал өзүнө музыкадан кабары бар адам бир жакшы ыргактарды тыңдай алат да, түшүнө алат. Анан ошон үчүн менимче ошо чет өлкөдө адамдардын дээрлик 100% ошол балдарын ошондой музыкалык мектептерге беришет да. Биз дагы ошол нерсени калыптандырышыбыз керек деп ойлойм. Анан бул эмне жети аңгырчы болгон эмес, сен эмне болмок элең, тигиндей эмне баланын эч качан кандай эмнеге жөндөмү бар, ал сөзсүз эле баягы ырчы болуп кетет же башка болуп кетет деп деген мааниде эмес. Бала мисалы үчүн экономист боло турган болсо дагы же башкаруучу болуп бир өлкөнү башкара турган адам болсо дагы ал музыка жардам гана бербесе зыян тийгизбейт да. Чоң инструмент дегендей эле. Жок, музыканын кайсы тармагы боло турган болсо, мисалы үчүн биз эгерде окуңуз манас сабагын мектептин немесине киргизе турган болсок атайын, бул манаска ушунчалык сугарылып өскөн балдар кыздар бул патриоттук сезими дагы өсүп өнүп чоңоет. Өзү ушунчалык кыргыз экенине сыймыктанып чоңоет. Себептигинде манастан биз үйрөнгөндөн үйрөнө элегибиз, түшүнгөндөн түшүнө элегибиз көп да. Бул өзүнчө кең аалам манас дүйнөсүчү. Ошол биздин азыр манасты чоң океан дей турган болсок, биздин өнөр дүйнөсүндө мисалы үчүн мен комуз менен оон чыгарам да, эстрада багытында дайым ошол океанга кошулган эле бир кичинекей ошондон же бөлүнүп чыккан эле бир кичинекей булактын эле бир жүлгөсү да биздикичи. Биз ошондой түшүнүшүбүз керек. Бул манас бул адамдын сөзсүз эле бирөө отуруп эле мандаш токуна отура эле тизесин кармап эле баягы колдорун сермелегилеп бир айтып аткан катары карабаш керек. Манас дүйнөсү бул биздин ушул өнөр дүйнөсүнө болгон тартылуубузга, биздин оончу болуп калыптанышыбызга да ушул кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошкон да. Биз ошол дүйнөдөн чыккандан кийин ошол дүйнөгө эч качан алыстай албайбыз. Биз ошон үчүн биз өзүбүздүн эмне үчүн биз улуттук идеологияны көтөрүшүбүз керек, улуттук идеологияга ушундай баа беришибиз керек, биз өзүбүздүн салт санааны жоготпошубуз керек деп какшай беребиз го. Бирок биз ошол нерсени аткарганда негедир көбүрөөк маани бербегендейбиз да. Биз мектеп жашында эле эмес, бала бакчадан дагы, керек болсо баланын түйүлдүк кезинде деле үйгө манас коюп кое турган болсок, мисалы үчүн ошол баланын калыптанышына, баланын бир курсакта жатканда дагы бала менен сүйлөшөт эмеспи энелерчи. Ооба. Анан ошондо ошо манас угузуп койсо, менимче абдан жакшы таасир болмок беле деп ойлойм да. Баланы ошол эненин курсагында жаткан кезинен баштап ушул нукура кыргыз кыла турган болсок, ошол манастын дүйнөсү менен тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Манастан түшүнүгү бар адам эч качан баягы адамга жаман нерсе кылбайт да, жамандык кылбай турган адамдар болуп чыгат. Музыкадан жакшы түшүнүгү бар адам бул дүйнө таанымы да кенен болот. Адамдын бирөө менен сүйлөшүүсү, мисалы үчүн бирөө менен адамга мамиле кылуусуна жардам берет, ошого шарт түзүп берет. Эмне үчүн музыканын тили жок? Эмне үчүн биз чет өлкөнүн музыкасына сөзүн түшүнбөсөк деле уга алабыз? Себептигинде музыканын кандайдыр бир деңгээлде адамдын жан дүйнөсүнө бир кулак аркылуу кирип, жан дүйнөсүнө боюна тарай турган бир сыйкыры бар да. Кудай таала ошондой жаратканда, адам мисалы үчүн чымчыктардын сайрашынан, суунун ышылдыр акканынан, бир таза абадан бир башкача эргип алат эмеспи? Ошол сыяктуу эле музыканын да бир кандайдыр бир ошол багытта жараткан болуш керек деп ойлойм да. Менде ушул жерден бир кызыктуу суроо бар.
сиз өзүңүз Кудай тааламанын сыйкыры деп кошуп кетпедиңизби? Анан көбүнчө ойлор бар го. Эми музыканы арам дейт. Диний биз эми мусулман мамлекет болуп калдык да. Анан негизи эле көбүнчө жана бир учурлар бар го, ушу жаш муундагы ырчылардан, рэперлер аркылуу там көп жаштар бузулуп атат деген сөздөр бар. Там ушул аша чабып кетип, бир жаман жактарга кетип, мындай кадимки айтканда жаш муунубузду бүлдүрүп атат деген сөздөр көп. Ошол жактарга кандай ойлойсуз? Бул чындап эле музыканын таасири бар да, эки жагы бар деп атпайсызбы? Жаман да таасири бар да, демек. Же кандай? Албетте, эми мисалы үчүн ал музыкага таптагыр тиешеси жок нерселер десек болот да. Мисалы үчүн анда ыргак жок. Биринчиден эле жөн эле жанагындай даңкылдак дуңкулдакты коё эле бир эки эмне айтып атканын деле түшүнбөйт, бирок бир эки баягы жаштарга күндөлүк турмушта колдонулуп жүргөн, мисалы үчүн тренд деп коет эмеспизби? Ошондой сөздөр деп кошулгандан кийин ал тигиндей мындай деп угуп калышы мүмкүн. Былтыр 2 жыл илгери ушул бир интернетте желесинде аябай чоң неме болдук. Балыкчыдан тосуп алды эки дос бала деп. Анан ал эмне сөз жөнүндө сөз экенин деле билишпейт. Бирок адамдын бир кандайдыр бир деңгээлде анан кээ бирлер айтышат, бул деген ушул жанагындай чөп чеккендердин эмеси, ошого тарбиялап атат балдарды дегендер да болот. Анан биз мисалы үчүн чыгармачыл адамдар жоопкер катары өзүбүздү сезишибиз керек да ар дайым. Бир нерсе жараттарда, ыр жараткандан кийин ошол элге кандай таасир берет? Өсүп келаткан буунга, кыргызга мисалы үчүн кыргыздын уул кыздарына терс таасирин тийгизбейби? Ошонун калыптанышына, адам болуп калыптанышына бир кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да. Адамчы, жаратуучу адам, мисалы үчүн чыгарма жараткан адам да. Анан менде бала кезден ошол чыгармачылыкка аралашкан күндөн баштап мен ушул 19 жашымда өзү филармонияда, улуттук филармонияда улуу залкарларга аралашып калдым. Ошол алардын жоопкерчилигин алар мага түздөн түз сен ушундай болушуң керек, ушул жоопкерчиликти сездиришиң керек, сен сезишиң керек деп үйрөткөн жок. Мен болгону аларды карап отуруп калыптандым да, мисалы үчүн тарбияландым. Өзүмө керектүү нерсени ала алдым, мисалы үчүн. Анан эгер бир эле адамды, мисалы үчүн эки адамды бирөөнүн жалаң улуттук баалуулугу бар музыканы коюп, ошол күүлөр менен, манас менен, термелер менен, жакшы обондор менен, ыргактар менен, анан бирөөнү жалалаң эле даңкылдак дуңкулдак ошондой рэп жанагындай сөздүн мааниси жок деме кылып тарбиялап көрүш керек да мындачы. Ошондо эксперимент катары адам бир эле адам, анын деле эки көзү, эки кулагы, оозу, эки буту бар адам, бирок экөө таптагыр эки башка чөйрөдө, дүйнөдө чоңоюп калат да. бир эксперимент бар го. Кечириңиз, сизди ушул бул жерден кошуп кетким келет. Кызыктуу факт, бир эксперимент бар экен. Гүлгө эки гүл өстүрөт экен да. Бирөөсүнө Куранды окузат экен, бирөөсүнө дыңкылдактарды окузат экен да. Анан ошо гүлдүн состояниясын карайт экен, канчалык ким батыраак өсөт. Куран менен өскөн гүл бирөөсү башкача өсөт экен, жакшыраак, батыраак өсөт экен. Ошол таасир бар. Демек, олуттуу жакшы ырлар дагы ушундай бир таасир этип өсүүгө дагы. Албетте, Курандын өзүнүн деле мисалы үчүн ыргактары бар да, кырааты менен оку дейт. Куранды делечи. Куранды ушунчалык бир кулуктуу кырааты менен окуган адамдар бар да. Мисалы үчүн каракелер, мен кээде абдан суктанам да, ушунчалык кырааты менен бир ыргакта, бир кулуктуу, бир кандайдыр бир жылаажындын үнүндөй адамга жагымдуу үндөр болот го. Ошондой кылып окуган адамдар бар да. Кээлери андай ыргакты неме кылбай окугандар да бар. Анан демек Кудай Таала адамга ушул бул эми кандайдыр бир деңгээлде кээ бирлери туура көрүп, кээ бирлери туура көрбөшү мүмкүн бул нерсени. Бирок ошол ыргак болуп аткандан кийин менимче ошо биздин өнөр адамы кылып жараткандан кийин бизге дагы ошол өзүбүздүн өнөр аркылуу адамдарга туура багыт берсин деп өнөр кылган болуш керек деп ойлойм да. Анан бул мен жана жогоруда айтып атпаймынбы? Адам жоопкерчиликти сезиш керек. Кудай Таала ушундай өнөр бергенден кийин биз өзүбүздүн ошол берилген кандайдыр бир дар деп коет го, бизге берилген бир жоопкерчиликти сезип адамдарга бир жакшы ыргактарды
тарбиялык маанидеги ырларды жаратышка милдеттүүбүз деп ойлойм да. Туура айтасың. Мисалы үчүн сууну коюп деле эки стакан бирөөнө жалаң күнүгө жаман жуман сөздөрдү айтып, болбосо бир эле немеден алган, крандан алынган суу. Бирөөнө жалаң жакшы сөздөрдү айтып, япондордун ушундай бир эксперименти бар да. Япондордо Анан банкага сууну коюп, бир бөлмөгө бирөөнө жалаң сөгүнүп сүйлөшөт экен. Бирөөнө жалаң жакшы сөздөрдү айтат дейт да. Бир жумада жана сөгүнүп сүйлөгөн суу жыттанып сасып баштады дейт, балыр болуп. Тигил жакшы сөз сүйлөгөн суу ушунчалык бир өзүнүн сапатын жоготпой ошол бойдон турду дейт да. Демек адамдын жан дүйнөсү дагы ушул жакшы сөзгө ар дайым муктаж, жакшы ырларга, жакшы нерсеге, жакшы тарбияга. Анан кокус эгер туура эмес багытта боло берсе, жана сен айткандай, албетте терс нерсесин тийгизиши мүмкүн. Адам мисалы үчүн динден толук кабары бар болуп туруп, кокус анын жасаган жүрүм туруму, кылган иштери туура эмес болсо, анда кийинки өсүп келаткан муун деле ошону карап, намаз окуп коюп же Куран окуп коюп муну кыла берсе болот турбайбы деген түшүнүктө чоңоюп калышы мүмкүн да. Биз мисалы үчүн ырда деле ошондой. Но белгилүү адам деле мындай сөздөрдү колдонуп атпайбы, демек боло берет турбайбы деген немеде адам кийин өсүп келаткан жаштар ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн жоопкерчилик кайсы тармак болбосун, бул ырчыларга эле эмес, кайсы тармак болбосун адам өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Бизге баардык нерсени жараткан бергенден кийин бул бизге сыноо катары берилип атат да. Пендем ушул нерсеге, ушул сыноодон кандай көтөрөт, кандай өтөт депчи. Анан татыктуу өткөнгө ар дайым аракет кылыш керек деп ойлойм. Демек сиз оюңуз боюнча сиздин муңуңузда адамдар деле азыркыларга бир таасир тийгизген. Анткени көргүлөр да мындай бир салыштырма болуп калгам. Айткым келбейт, бирок айтыш керек. Бир ой пикир менен сүйлөшүп калганбыз ушул мурунку мундагы ырчылар жөнүндө кандай болгон, ошо Сыймык Бешке байке болгон, дагы бир нечелер болгон. Анан Сыймык байке азыркы муунга мынчалык популярдуу эмес. Неге деп сүйлөшүп калдык да. Десек айтып атат, анткени ал байкебиз жаңы муунга мындай перестраиваться этип, форматын өзгөрткүзгү келген жок, жөн сапатын өзгөрттү муунга жараша, бирок өзүнүн мындай основной багытын өзгөрткөн жок. Көбүнчө байкелерибизде мындай байкасак, мурун деле популярдуу болчу, сиз менен чоң бир убакта чыгып. Анан азыркыга келгенде өзүнүн форматын өзгөртүп, азыр элдерге эмне жагып атканын байкап, ошолорго жараша кылып, бир мындай хайп демелерин колдонду десек болот. Анан айтып коет да, даже комментарийге көп салыштырып жазып коет го, сиз эми дароо түшүнүңүз болуш керек. Жоопкерчиликке ээ дейсизби? Ушул жаңы муундун дагы ушундай терс жака бурулуп атканына, ушул сиздин муунуңуздагы, сиздин коллегаларыңыз, сиздин жашыңыздагылар? Жок, эми ар бир нерсенин өзүнүн угарманы болот да. Негизи мисалы үчүн биз Токтогул атабыздын ырлары же Ырысбай агайдын ырлары биздин замандын ыргагына жараша бурулган эмес да. Ошол эле ыргакта дагы деле Ырысбай болорду алып келатат. Бул мисалы үчүн балким ошол деңгээлде табитин таба албай аткан кайра эле өзүбүздө күнөө болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол ыргакта азыркы эле учурга да жага турган, мисалы үчүн ошол эле ыргактан, ошол эле башка немеден чыкпай туруп, анан өзүнүн баягы дагы бир адамдарга бир жагымдуу нерсени жарата албай атканында болуп калышы мүмкүн да. Бул жерден эми адам өзүнөн да кемчилик издеш керек да. Демек, туура айтасың. Сөзсүз түрдө эле багытын өзгөртүп, же тигиндей мындай кылыш менимче кажети жок. Болгону ошол адамдардын гана ошол учурдун талабына жооп бере турган нерсени кылыш керек деп ойлойм да. Бул менимче баягы изденүүчүлүктөн дешет го көпчүлүгүчү. Анан чыгармачылыкта эми тынбай эле изденип эле мен мындай кылам, тигиндей кылам дей бербейсиң да. Ыргак кандай келе турган болсо, мисалы үчүн кандай сөз жага турган болсо, ошолдой ырды жаратыш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн жана жогоруда айтып кетпедимби? Эмне үчүн азыр кээ бирлери менен талашышы мүмкүн да. Жок, ошол эле эски муун эле ырдайт. Ырысбайдын ырларын деле азыркы кийинки муун ырдабайт, тигиндей мындай деши мүмкүн да. Бирок биз
бул нерсе кыргыздын канында угуу баягы жөндөмү жогору экенин моюндашыбыз керек да баарыбызчы. Бул качандыр бир убакта бул мисалы үчүн бизден кийин дагы азыркы учурда белгилүү болуп аткан жаштардын популярдуулугунан кийин биздин балдарыбыз, неберелерибиздин учурунда дагы Ырыс Байдын ошол башка жаңыча ошол убактагы бир форматка тууралап алып чыгып, кайра дагы бир жаңыланып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн бул эми учурдун табитин таба билиш керек да. Мен балким мен өзүмдүн ырларымды ошол жана сен айткандай бир азыркы учурга ылайыкташтырып баягы эмесин таба албай аткандыгым болуш керек деп ойлойм. Балким башка бир аткаруучу мисалы үчүн эмне үчүн мен кээ бир эски ырларымды деле азыркы жаңы чыгып аткандар ырдаганда бир башкача немеде болуп калып атат. Демек алар ушул учурга татыктуу бир музыканы неме кыла алат. Мен негизи өзүмдү жеке толук кандуу эстрада ырчысы деп эсептебейм. Мен фольклордук ырчымын да өзү. Мен обонду да ошо комуз менен жаратам. Мен эч кандай бир да эстрадалык инструмент менен кээде гитарага арнап калышы мүмкүн. Болбосо негизи ошол комуз немесинде да. Анан баягы эстрадалык ар кандай немелер бар да. Стиль деп коебуз. Мисалы үчүн эстрадалык ыргактар бар. Мисалы үчүн мен аны кээ бирин жаштарга жаккан нерсе мен өзүмө жакпай калышы мүмкүн да. Кээде мен деле андай жаздырып көрөм. Аракет мындай кылса кандай, бирок кээде баягы өзүм кайра токтотуп койгон учурлар болот да. Жок. Чыгарбай коесузбу э? Өзүбүздүн эле баягы көнгөн эле неме менен кете берсинчи депчи. Бул себеп дегенде адам көкүрөгүндө көрөңгүсү бар адам, ыры көрөңгүсү бар адам. Бирок кандайдыр бир учурда тынчтыкты каалайт да. Тынчтыкты, жай ыргактарды каалайт. Бир адамды бир чарчатпай турган бир ыргакты каалайт мисалы үчүн. Мен жеке өзүмдө деле ошондой да. Мен өзүмдүн элерим эмес, башка ырларды укканда дагы ушундай кандайдыр бир көкүрөккө жага турган, кулактан кирип бойдо ала турган бир ыргактарга басым жасайм да. Анан мындай ырлар баары бир өзүнүн немесин жоготпойт да. Ал укмуш улам баягы даң болуп баягы хит болуп кетпесе дагы, бирок өзүнүн туруктуу баягы угармандарын жоготпой турган ыргак деп ойлойм да. Мындай кылбайлы, биздин көрүүчүлөр ушу комментарийге жазып көрсүн. Угуп көргүсү келеби? Ушул жаңы ыргакта сиз чыгарып койгон, балким элдин ою менен бир күн чыгарып каларсыз. Ошол комментарий жазып туруп өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып кетиңиздер. Уккуңуздар келет беле? Кызыктуу да. Албетте, бул угармандын пикири ар дайым биз үчүн маанилүү. Бирок ошондо деле ким билет, баары мен бул комуздун ыргагынан башка немеден көп алыстай албасам керек деп ойлойм да. Ал үчүн баягы жан дилиң менен толук кандуу баягы эстрада, мен эстрадага келип калгандын өзүнчө кызык да. Мен негизи комуз менен ырдоо бөлүмүн бүткөм. Профессор Улук Мырзаполовдун классынан жалаң улуу залкарлар менен иштештим. Эстебес атабыз баш болгон Тубанбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Ашал Айталиев деген сыяктуу дөшалар менен. Анан Эстебес атабыздын тобунда ал убакта эл ырчысы Эстебес тобу жаңы түптөлдү эле. Филармонияда концерт кое турган болсок, бир күн же 2 күн концерт койсок, бир 50-60-100ге жетпеген адам келет да. Анан ошол эле убакта эстрада ырчылары жаңыдан топ болуп чыгып аткандар концерт койсо 5 күн, 10 күн, 15 күн деп ушундай чоң аншлаг менен өтөт. Анан мен ойлондум да. Эмне үчүн азыр өзүбүз ыр чыгарып ушул ыргакта белгилүү болуп, анан комузга тартып кетсек болбойт. Мен негизги миссиям, өзүмө койгон максатым ошондой эле да. Мен белгилүү болом, анан бирок кайра эле комузга кайтып келем деп. Бирок мен комузга да келген жокмун, эстрада ортодо барчу болуп калдым. Анан бул нерсени абдан моюндайм, себеп дегенде концертте бир бөлүк деле комузга бөлүп калдым. Бирок негизи ырлардын көпчүлүгү, дээрлиги, бардыгы эле менде ошол комуз менен жаралат ырлар.
комузга еще да кайтып келебиз го дейм. Азда бир тема бар, айтып атпайсыз, сиздин жан дүйнөңүз өзү мындай тынчтыкка жакын. Ошондуктан да ушул мындай ырларга өзүнүн мындай туруктуу угуучулары бар депчи. Ошол эле сиздин баягы эле салыштырмага айтып келгим келип атат. Көбүнчө мындай туруктуу жашоодо дагы, күндүк жашоодо артисттерибиз экиге бөлөт экен да, көрөрмандар, угуучулар. Ырларын, анан ырларына татыктуу же татыктуу эмеспи жашоодо өзүн кандай алып жүрөт деп мындай эсептейбиз да. Анан көбүнчө айтып калат, ушу Сыйынып байке жашоодо дагы ырлары дагы экөө төп келишкен, бир окшош дейт да. Жашоодо да ошондой тынч жүрө берет, ырлары да ошондой. Бирок азыр көбүнчөлөр ушул өзгөрүлүп, башкача ачылып, мындай бир аз жарашпаган сыйыйт да. Улуу мундагы биздин ушул байкелерибиз башкача өзүн алып барып, өзгөчө болуп кеткен. Бул эмнеден чыкты деп ойлойсуз? Бул эми ар ким өзүнө Бирок көбүнчөлөр ошондой болуп калды деген. өзүнө жооп бериш керек го деп ойлойм. Бирок баягы кыргызда жакшы сөз бар, заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген. Анан балким өзүнө ошол нерсе туура келгендер боло турган болсо, мисалы үчүн ошол нерсени жасап көрөйүн дегендер да болушу мүмкүн. Чыгармачылыкта деле ошондой. Мисалы үчүн адам өзүнүн ырлары эмес, сүйлөгөн сөзүнө жараша дагы өзүнүн немеси болуш керек да. Мисалы үчүн бирөөгө орусча сүйлөө, тигиндей мындай деп бирөөнүн балдарын акыл үйрөткөн адамдардын деле үйүндө жалаң балдар орусча сүйлөгөндөр бар да. Анан сөзсүз түрдө эгер өзүңдүн чыгармачылыгың өзүңө, үй бүлөңө, жакындарыңа таасир бербей атып, анан башкалардан анан талап кылбаш керек деп ойлойм да. Менимче бул чыгармачылык ушундай бир сыйкыр дүйнө да. Карасаң эле ырлардын баардыгы ырдалып, обондун баардыгы чыгып, эч нерсе калбагандай сезилет да. Менин бир чогуу окуган бир курсташым азыр элге белгилүү болуп калды, атын айтпай эле коеюн. Анан бир күн айтат: мен деле оон чыгарайын дейм, кантип эле чыгарып атасыңар дейт да. Мен карап көрсөм эле ырдын баардыгын эле чыгарып, силер бүт эле чыгарып салгандай сезесиңер дейт да. Ыр чыгарайын деп, оон чыгарайын деп отурам дейт. Анан бирок бүтүп калган турбай десем эле кайра эле башка оондорду чыгара бересиңер. Бул каяктан таап атасыңар деген бар да. Бул ошо чыгармачылыктыкы адамга бир өзү жете эле нота болсо. Анан ушунча оондорду кылымдардан бери ырдалып келатат да, ырларчы. Канчалаган күйдүм ырлар, канчалаган сүйдүм ырлар, канчалаган секетбайлар, канчалаган насаат, терме, санаттар жазылып эле бүтпөй келатат да. Демек бул чыгармачылыктын кандайдыр бир Кудай тарабынан берилген бир өзүнүн адамдарга билинип билинбеген, көрүнүп көрүнбөгөн бир кандайдыр сыйкыр болуш керек деп ойлойм да. Анан бул бизге чейин да болуп келген, бизден кийин дагы ушул дүйнөдө, чыгармачыл дүйнөдө адамдар көп нерсеси менен кээ бири ыры менен таң калдырышы мүмкүн, кээ бири сөзү менен, кээ бири жүрүм турум менен сен айткандай. Анан Ар ким өзүнүн тандоосунда дегендей. Ар кимдин өзүнүн тандоосунда. Ырларына жараша мүнөзү болушу мүмкүн, чын эле. Кээ бир адамдардын ушул өзүнүн мүнөз себептигинде ошол бойдон калып калбайт да адамдачы. Мүнөз калыптанат бара-бара. Бул мисалы үчүн сенин деле, сен экөөбүздүн айырмабыз канча бир топ жаш болсо дагы, мисалы үчүн мен өзүмдө жок нерсени сенден алышым мүмкүн да. Сүйлөшүп отуруп эле, мисалы үчүн сенден бир нерсе үйрөнүп калышым мүмкүн. Бул нерсени моюндаш керек да адамчы бирок. Анан жок, мен төрөлгөндө эле ушундай болчу, мен ушундай ойдон өлүшүм керек, мен деген таптакыр болуш керек. Өзгөртө албайсыңар деп. Мындай болбойт. Адам бул кабыл алуусу өнүкпөгөн адам ошентип айтышы мүмкүн. Кабыл алууну моюндаган адам бул ар дайым улуудан дагы, кичүүдөн дагы бир өзүнө керектүү нерселерди алып, анан ошондон калыптанат. Бирок менимче көпчүлүк айтат го, баягы чыгармачыл адамдын эч качан жеке жашоосуна кийлигишпеш керек, анын ырларын угуш керек деп. Бирок эми көпчүлүк башка өлкөлөрдө, башка немелерде ошондойдур. Бирок бизде Кыргызда ушул жилик дегенди жакшы көрөбүз да. Үй бүлөсүнө чейин кирип кетебиз, башка жеке турмуштарына, минген машинасына, жашаган үйүнө чейин, кийген кийимине чейин жиликтеп ийбиз го. Анан ушул чыгарма мисалы үчүн бир адамдын жан дүйнөсүн жарып чыкса, бул анын жеке жашоосу деп кабыл албаш керек да адам.
Себеп дегенде бирөөнүн менен сүйлөшүп отурганда дагы ошондон таасирленсе, мен жогору айтпадымбы, ошол бир жакшы чыгармага бир угут таштайт да. Башка бир адам жөнүндө. Башка бирөөнүн эле тагдыры. Мисалы үчүн сенин эле өзүңдүн сүйлөшкөн кызың экөөңдүн же досуң экөөңдүн тагдырың же жана жогоруда айтпадың, мен ата энем ушундай сиздин чыгармачылыкка байланышы бар тигиндей мындай дегенчи. Ошондой эле бир кандайдыр бир учкун, бир чоң бир жалбырттаган чыгармачылыкка бир неме ташташы мүмкүн да. Жалын ташташы мүмкүн да. Анан ошон үчүн бул анын ырлары деле ушундай болуп атпайбы? Демек мындай да тигиндей да деген сөз менимче натура. Бул көпчүлүк, мисалы үчүн биз азыр 7 миллион адам боло турган болсок, ыры сүйгөнүм бир 3,5 миллион, ошонун жарымы дей турган болсок, ошо 3,5 миллиондун ичинен жок дегенде чыгармачыл адам бир 15-20 миң адам менен учурашат. Жеке бир тааныштыгы бар бир 2 миң 3 миң адам болот, китеп окуйт, радио угат, мисалы үчүн телефондон бирөөнүн тагдыры неме болот, ошол деле мисалы үчүн ыргак болуп өзүңдөгү жаткан кандайдыр сезимди ойготушу мүмкүн да. Анан ыры болуп жаралса, анын мүнөзүнө деле карабайт, мисалы үчүнчү. Анан демек мен деле мүнөзүмдө мисалы үчүн мен таптакыр шайкеш келбеген бир ыр жаралып калышы да мүмкүн да. Мисал катары айтсакчы. Жок, негизи айтып атам да. Себеп дегенде Арысбай аганын айтканы бар го, ой, ар бир чыгарма үчүн сүйүп туруш керек дейт. Менин анда жүрөгүм калбыр болуп калбайт беле деген бар да. Себеп деген канча баары бир сүйүү жөнүндө ыр жазганда бирден сүйүп отурган болсом, анда мен жүрөгүм ырыкчан болуп, эле жок болмокмун деген сөзүчү. Анан мисалы үчүн бирөөнүн 20 чыгармасы, бирөөнүкү 100-200 боло турган болсо, ошонун дээрлик көпчүлүгү сүйүү жөнүндө боло турган болсо, ал муну сүйүп калгандан, тигини жактырып калгандан, тиги менен жашап аткандан, тиги менен ажырашканда чыгарган экен дебеш керек да. Ошол эле ынтымактуу жашап атып, мисалы үчүн ажырашкан жөнүндө ыр жазып калышы мүмкүн. Бул бирөөнүн тагдыры, бирөөнүн айтып бергени, мисалы үчүн. Ошол эле учурда бирөөнүн 60та жашап атып, 60 жашка келип калган эле бир аксакал адам, мисалы үчүн жаш селкини жактырып калган жөнүндө ыр жазышы мүмкүн. Ал окуган китебинен, мисалы үчүн көргөн киносунан деле бир таасир бере бериши мүмкүн да. Жаман күмөн салбагыла дегениңизби мындай? Албетте, бул нерсенин баардыгынан эле туура багыт эме кыла бербеш керек да. Бул өзүнүн башынан өткөн нерсени жазып атат дегендей мындай дебеш керек деп ойлойм. Көрсөк ушундай жаман адам турбайбы деп ойлонуп калышы мүмкүнбүз да чындыгында. Жок, эми ал сөзсүз эле баягы жаман адам тигиндей мындай дегенде эмес. Бул мен жана жогоруда айтпадымбы? Ошол чыгармачылыкка көбүрөөк бул чыгармада дегендей кабыл алса, менимче адамдын өзүнө да жакшы болмок да. Себеп дегенде ошого кирип эле түйшөлүп эле ошол эме менен жашап эле, ой, мынтип аткан турбайбы, анан тигинтип аткан турбайбы деп кыжалат болуп аткан адамдарды көрөм да кээде. Мага чейин сурашат да, тигил ырчы мындай экен го, бул ырчы мындай экен го. Ой, мен билбейм аны кандай экенин. Мисалы үчүн андай ырларды мисалы үчүн тигил деле жазган, бул деле жазган, мен деле жазгам. Анан кандай жок, ал момундай болуп атпайбы деп кайра айлантып бергендер баягы кыжалат да, өзүн да кыжалат, анан бияктагы кишини да кыжалат кылат да кээдечи. Башка бирөөнүн жашоосу менен эле болбосо. Чыгармачылыкты улантып кетсек, мен сиздин чыгармачылыгыңыз менен көп деле болгон жок таанышканымдан кийин, мен жашмын да, мен өзүм башымда ырылып анан изденип баштагандан кийин сиздин ырларыңызга такалгам. Угуп баштаганда бирин башка нерсени эмнени мындай айтканда байкадым. Сиздин ырларыңыз көбүнчө жарымысы деп айтып коеюн, мен байкашым боюнча бир окуяны айтып берет экенсиз да. Комуз менен ошол эле Чочун аял, дагы бир нече чыгармаларыңыз бар экен, ал жакта бир окуяларды айтып берип, кадимкиде мен китеп, аудио книга бар го, ошо китеп уккан жакшы көрөм, анан китеп уккандай эле бир окуяны бири ыр менен угуп, ушу мындай угуп, ушуну бир сон эмелер калтырганда сезимдерди. Анан мага ошондой суроо жаралды. Сиз ошондой окуяларды ырдаганда, сиз ал окуяларды, ошо тексттерин кимден табасыз, кантип изденесиз? Көбүнчө учурларда ошол каяктан ушу чыгармачылык эменин аласыз, багытты? Мен мисалы үчүн 94-жылы Маңкурт баяны деген ыр жаздым. Мен анда 20 жашта элем. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча бизде ушул актёрдук чеберчилик деген сабак бар эле. Андан ошондо биз Маңкурт боюнча кичине сценка коюп калдык. Сабактан бизге ошондой тапшырма берилген. Анан баарыбыз сабактан тарагандан кийин балдар площадька баралы деген, анда филармонияда 2 жылдык студияда окучубуз да.
жо мен үйгө кетким келип атат дедим да. Негедир мен үйгө бар деген бир нерсе түрт баштады. Анан троллейбуска түшкөндө эле анан менде 2 сап пайда болду да. Казактын эң дарахан талаасында, эн талай эрме чөлдүн арасында. Ушул 2 сап эле менде кайталанып баштады. Анан эле троллейбустан түшүп калдым, бир топ жерге чейин жөө бастым. Анда жездем эжем жаңы конушта турчу эле Аска таш дегенде. Анан ушуна баратсам кыштын күнү декабрь айы. Анан менде ошол анан дагы 2 сап Желмаян төөгө минип бир байбиче желдирип келе жатты шашкем алып. Ушинтип башталды да. Анан үйгө келсем, жетсем эле эптеп комузга жетиш керек болуп атат да. Унутуп кала элек. Анан барсам эле жездем менен эжем ырас келбедиңби, биз казарманга кетип аттык эле. Мен үй мына биз 3-4 күндө келип калабыз деп колума күлүштү карматып эле анан чугуп эле даяр туруштур, кетип калышты. Жалгыз калдым. Жалгыз калдым. 2 комната времянка. Кыштын күнү от да жаккан жокмун. Жылыткычты сайдым дагы анан тамак чайга да отурбастан комузду алдым. 2 сааттын ичинде ошону жазып бүттүм окуяны. Мен ал убакта абдан курч экенмин, 20 жашымда. Азыркы учур болсо батын алмак эмесмин. Анан мунун эң чоң азабы чыгармачылыкта жаныңда жакын адамың болбосо, ырды бар бирөө болбосо, ырды чыгарып бүткөндөн кийин бирөөгө ырдап бериш керек да. Сыныгыш керек. Бир ушунчалык түйшө элем. Же коштулар менен деле анда шаарга келген убакта көп деле немем жок. 19 жашта экем, 20 жашта эмес, 19-13-жылы. Тартынам, мен ырымы койгулачы деп чакырыштачы, мен теңдүү эч балдары жок. Мен эптеп чыдадым, таң аткача ырдап бир 2,5-3-төргө жаттым окшойт. Келип эле баягы эң биринчи ырдап берген ушу Элдирбек Раматылык, СТС Турсуналиевтер аталарыбыз ушулар болду. Анан жакшы немесин уктум да алардынчы. Анан китепте мисалы үчүн ошондон таасирленгем. Чоочун аялды болсо ошол 2002-жылы ошо Биримкул Албаев деген агабыз атайын мени издеп келиптир. Негизи Ырысбай Абдыкадыров менен көп иштешкен адам, бул сонун керемет огондорго сөз жазган адам да. Анан сен ырдаганды жакшы көрөм, ушул китептерди бир байкап көрчү деди. Карасам эле Чоочун аял деп турат. Анан окуп көрүп эле анан кайрып келди. 2002-жылы жазылган. Ал убакта көп бул тема интернет азыркыдай белгилүү болбогондуктанбы, ал убакта деле баягы аялга кордук көргөзгөн учурлар болгон, бирок биздин көп маалыматтарыбыз жок болчу. Анан интернет неме болгондон кийин аны ушуга неме көп болуп баштады, угарманы көбөйүп баштады. YouTube каналга чыгарып койсок эле мындай аудиосу аябай көп миллион угуучу топтоду. Анан клип тартууну туура көрдүк. Иним бир тууган иним бар. Анан ошо Назира Айтбекованы башкы каарман кылып клип тартсак, ушул 8 миллионго чукулдап калды окшойт. Ошо 7 миллиондон ашык көрөрман топтоду да. Демек бул учурдун көйгөй экенин Көрүүлөр көрсөтүп койду. Ошол YouTube каналда ошол балда жаңа түптөгөнбүз, жаңа чыгабыз. Ошондо бизге күмүш баскычтап келген ыр болду да булчу. Анан болбосо 2002-жылы чыккан өзү. Дээрлик канча жылдан кийин бул жанагы нерсенин бардыгы интернетке көбүрөөк чыгып баштагандан кийин адамдарга ушул багыт жетишпей атканын мен сезе алдым да. Демек бул нерсени адам кандайдыр бир деңгээлде ыры менен да тарбияласа болорун дагы бир жолу ынандым да. Анан бул нерселер дагы мен ырдай элек, биз ырдай элек жактарда абдан көп да. Мисалы үчүн жөн эле айтканга караганда ыр кылып жазып туруп окуп берген адамдарга жеткиликтүү болот. Катуу жазып турат дейт да. Уйкаштык менен. Себеп дегенде кыргыз канында баягы уйкаштыкты сөзгө маани берген эл да. Эми ону катуу жазып турат деп мындай тыңдап калат да. А эгер ошол эле жазылган сөзгө оон жарап ырдасаң, укмуш болуп турат. Андан бетер
көбөйүп баштайт да. Көп таасирин көрүп. Таасир көбөйүп баштайт. Анан менин жана сен жогоруда айткандай момундай багытка, ыргакка, жаңы заманбап ыргакка өтсөңүз кандай болот дегенин бир сезе өтпөй жүргөн эмеси да ушундай да. Бул нерселердин азыр угарман чынында азыраак болор. Бирок бул нерсе адамдарга керек экенин адам өзү түшүнгөндөн кийин, сезгенден кийин ушул чөйрөдөн өзүн чыгара албай калат экен да оңой менен. Азыркы учурда бизде ошо көбүрөөк суроо талап болуп атат. Ушуларды бактылуу кылгылачы, ушу чоочун аялды. Автобуска түшүп кетип атпайбы, артынан тиги да уландысын тарткылачы, уландысын чыгаргылачы деген ушулар көбүрөөк неме болот да, суранычтар болот. Анан буюрса эми ал нерседе пландар бар. Биз азыр Кайырчынын казалы деген дагы көлөмдүү ыр бар. Ошо Кайырчынын казалына дагы бир жакшы клип тартсак деп ойлойм. Себеп дегенде бул дагы учурдун көйгөйү. Азыр баягы ата энесин бакпай койгон адамдар бар, көчөдө калган ата апалар бар. Анан ушул нерсе менимче бир жакшы адамдарга таасир бере турган клип болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде Кайырчынын казалы деле менимче ошо 95-жылы мен ырдап чыккам. Бул ырга дээрлик 30 жыл болду да. Бирок дагы деле өзүнүн тема, өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок десем болот. Мындай айтканда мен рэпти жакшы түшүнөм да. Рэпте өз эң башкы миссиясы ушул музыка жаралганда эме болчу эмес беле? Бир элдин көйгөйүн бийликке жеткизүү, протесттер кылып, сиз ошол эле биздин кыргызча версиясыз комуз менен жеткизген экенсиз да элдерге. Эми илгертен ата бабаларыбыз ошондой эле кылып жеткирип келген. Акындарыбыз комуз менен ырдап жеткирген, комуз менен мисалы үчүн жалгыз баласы каза болгон ханга кантип баласынын өлгөнүн кабар жеткиребиз дегенде анан ошол жана комузчу күү чертет да. Анан күү чертке ушунчалык хан түшүнөт да. Бирок айткан кишинин башын аламын же тилин кезем дегенде. Тиги сүйлөгөн жок, болгону комуз. Анан ошо комуздун кулагына коргошун куйдурган экен да. Баары неме кылыш керек да деп анан ошо могул жагына менимче ушул жагына куйдурса керек. Анан ушу укмуш баяндалат да. Түтөп баягы күйүп неме болуп атат, кылдары чарт үзүлдү деп ушундай баяндалат да. Бул комуздун бир өзүнчө бир керемет сыры бар да. Муну түшүнгөндөн кийин адам бул комуз дүйнөсүндө аралашканча түшүнгүчө өгөйлөшү мүмкүн. Адам заманбап неме болуш керек. Бирок бул чөйрөгө киргенден кийин мындан чыга албай калышы мүмкүн да. Адам ушунчалык бир өзүнүн комузунун ушунчалык сыйкыры бар. Себеп дегенде канчалаган кылымдардан бери келаткан. Биз эмне үчүн кыргыз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз менен мактанабыз да. Мисалы үчүн сыртка чыкса ысык көлүбүз менен, манасыбыз менен мактанабыз, калпагыбыз менен, улуттук тамактар менен, баалуулуктар. Анан албетте өзүбүздүн улуттук аспаптар менен. Анан комуз бар жерде кыргыз эч качан өзүнүн кыргыз нарктуулугун жоготпойт. Нарк бул биздин ушул комуз да. Биздин наркыбыз да. Биздин салт санабыз бар. Нарк жоголбош керек да. Эгер нарк жоголгон жерде барк өзүнөн өзү жоголот деп мен айтып келем да. Баркы жок өлкөнүн же баркы жок улуттун анчейин деле жашоодо орду болбойт. Анан биздин азыр ушул баркталып келатканыбыз дагы нарктуу болуп келатканыбызда өзүбүздүн каада салтыбыз, өзүбүздүн улуттук ушундай аспаптарыбыз аркылуу башка элге дагы биз менен эсептешип аткан ошондон да ойлойм. Себеп дегенде өзүбүздүн нукура биздин ата бабалар таштап кеткен оюн зоокторубуз, ушул өнөрүбүз бар да. Кээ бир мамлекеттерде бул нерсе да жок да. Ошол эле кийин түптөлгөн, мисалы Американы деле карабайсыздарбы? Өздөрүнүн канчалаган жанагындай улуттук эч нерсеси жок. Ошон үчүн интернетте жанагындай өздөрүнүн түкүргөндөрү менен жарыштырып, ушундай бир кийин ойлоп тапкан эмелер да булар. Ушундай кылып атышат да. Биздин ар бир
улуттук оюнубузда, каада салтыбызда канчалаган философия жатат, канчалаган бири бирибизге болгон тарбиялоо бир аң сезими жатат. Ырларда деле, күүлөрдө деле мисалы үчүн. Сиз уже башында айтып кеттиңиз, бул комуздун да окуясы бар деп, Бул комуз кадимки Токтогул атабыздын комузу. Бул менимче азыр Токтогул атабыз мисалы үчүн 160ка 161. Эгер 30 жашында чапкан болгондо деле, жемейли 60 жашында чапкан болсо деле, бул комузга 100 жыл болгон да. Анан негизи ал менден бир топтор сурашат да, Алыда деле жүрөт, Роза Мановада деле жүрөт, Токтогулдун комузун ар кай жерге тыштай бергенби дейт. Анан ал өзү уста адам болгон экен. Мурунку адамдардын көпчүлүгү өзү комуздун өзү чапкан да. Анан ушул кетмен төбөдө ошо бирөөгө белек кылган экен. Анын тарыхы ушул кошунасы жанагындай жакшы тамак жасаса же үйүндөн бир ысыгыраак нан жабылганда, анан ошо кызынан берип ичкен да. Кичинекей кызынан Токтогул атаң алып барып берме деп үйүнө кошунасы. Анан Токтогул ата сизге алып келдик, апам берийди, атам берийди деп алып келсе, анан айын өмүрлүү бол тигиндей мындай. Анан кийин сенден да бир жакшы балдарыңан жакшы комуз чыксын деп анан ушул кызган белекти анан берген экен да. Анан эми үйүндө баягы кызыкпаган адамдар болсо керек. Анан кийин баягы тиги байбиче каза болгондон кийин деле анан ошол бул жөн эле бир эски керексиз буюмдардын катарында туруп калган экен. Мойну сынган могул жерде турбайбы? Жыгыч менен ашталган жерде бул. Анан кийин бул жерде азыр эң сонун комузчу уста агабыз бар, Намазбек агабыз. Намазбек Ралиф, анан ошого алып келип оңдоттум. Ошо 2011-жылы мен эмгек сиңирген артист деген наам алганда, ушул бирөө мага ушул комузду алып келип калды. Ушул комузду сатам, Токтогул атабыздын комузу. Анан мен башкача сезимде болдум да. Макул алайын дедим. Канча десем 5000 дейт. Канча сом доллар? 5000 деди да магачы. Анан мен 5000 сом экен дедим да. 2011-жылы комуздар негизи жакшы комуздар ушул 3000, 4000 ушундай 5000ге. 7000 деди мага башында. Ана 7000 мындай кеми болобу десем 5000ге берейин сизге деди. 5000 берийсе мен анан күлөт, доллар экен, 5000 доллар деп. Анан мен да күлдүм, ай. Туура дедим, бул нерсенин баасы жок. Токтогул атабыздык болсо. Бул эч кандай акча менен багланбайт, бирок муну алган киши болбойт сага. Андан көрө өзүңө керектүү эле бир сумманы айт дагы. Анан ошого жараша бир баага токтололу десем, жок, мен андан кем сатып алам. Мейли, анда каалаган кишиңе сатасың да десем, Бишкекке чейин, филармонияга чейин келип, ар бир ырчыга келип мындай сунуштап көрүптүр да. Анан бул 2010-жылы болгон окуя. Анан саталбай коюптур, анан кайра иним менен тааныш экен. Анан кийин 2011-жылы мен ошол эмгек сиңирген артистке наам алганда, иним канча калганын айтпайт, ошо менимче бир 1000 доллар калса керек го. Анан ошол мага эми өзүңүз мен жасатып берейин дедим, бирок кандай жасайт, анан сиз өзүңүз жасатып аласыз да деп анан мага белек кылган да ошол. Могул сиз айтып атпайсызбы, жана комуздун өзүнүн бир философиясы бар депчи. Мен чындыгында бир учурда мен карындашым комуз ойнойт да. Мен комуз аябай чүнгүм келди. Мен өзүм жок экенмин да. Оз комузга дагы, мындай комузга дагы. Эгер ошол комуз менен жашаган адам катары, жашаган деп айтпайса болот го дейм. Комуз менен жашаган адам катары комузду кантип түшүндүрсө болот? Түшүнбөгөн адамга мунун философиясын кантип жеткизсе болот? Чертип жеткирет да. Комузду мисалы үчүн канчалаган биздин немебиз бар да. Чет элден келген туристтер бар, мисалы үчүн угарманы бар, күйөрманы бар. Ал комуздун чечмелениши өзү чоң философия. Бул экөөсүнүн бул тепкеси да өзүнчө, кулактары дагы, үч кылы дагы бир өзүнчө бир чоң нерсени түшүндүрөт да. Комуз чапкандар ушундай кылып айтышат, бир керемет, бир узак убакытты талап кылат. Бул кылдары муну түшүндүрөт, кулагы муну түшүндүрөт депчи. Анан өзү кичинекей болгону менен анан бир керемет аваздар чыгат да. Бул бүтүндөй бир дүйнөнү таң калтыра турган добуш ушундан чыгып атканына таң каласың да. Сиз айтпадыңызбы, буну ойноп жеткизет депчи.
ойноп көрбөйсүзбү? Биз буну мындай баарын жеткиликтүү кылып өзүңүз тандап. Мен эми чоң кара күйлөрдү ойной албайм негизи. Бирок меники ошол баягы ыр жагында болгондуктан ушул бир ырдап көрөйүн да. Gülüm bolup içine, gözümdün batsan içine. Görgözbey katıp жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсан ичине. Karatpay telem özündü, karaşı buzuk kişiye. Karasan başka kişiye, kan tolu düşöt içine. Elikse jürök bulgunup, hevolu halvayım güçünü. Canaşa kalsam içine, caldırap dikteyim yüzümü. Baleket kılbasan eken, başkanın girip düşünü. Baleket kılbasan eken, başkanın girip düşünü. Bileti boyu sanamdı, birikte büyüyüp canamdı. El estep jürüp özündü, esçindi bolup kalamdı. Kıysı pırgıldın sanamdı, Kırgızdan sendey tavamdı. Sırtından jürüp kızganıp, sır kolu bolup kalamdı. Aytkandan büyük ayla çok, aşıktık otu kayda çok. Meni süyeger işensen, men süygöm menen payda çok. Ey men süygöm menen payda çok. Бул эми Тууганбай Абдиев деген атабыздын кызганыч деген ырына сөзүнө жазылган обонум да. Бул өзү мунун жаралышы да кызык. Бир күн Элнурбек келип калды. 94-жылы филармонияда. Анан кече Тууганбай Абдиевдин атабыздын үйүнө барып жаттым эле. Анан ыр дептеринен, блокноттон сонун ыр окудум дейт. Анан эмне болгон ыр экен десем, көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй катып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге деген. Ушу 4 сапта бир укмуш бир сыр жатат да. Мен чынын айтканда толук түшүнбөй калгам, бат айтып салдыңыз. Кызганычтынчы. Эгер сенин көлөмүң кичинекей болгондо дейт, мен көзүмдүн ичине катып болмокмун дейт, башка кишиге көргөзмөк эмесмин деген мааниде да бул. Ушунчалык адамдын кызганычын карачы, башка эч кимге көргөзбөй, мен көзүмдүн ичине эле катып, сенин кичинекей көлөмүң болгондо мен ушундай бекитип жүрмөкмүн деген сөз болот атпайбы? Анан дагы десем, жок, бир эле куплет экен дейт. Анан мен Тууганбай атага жолугуп, сизде ушундай ыр бар турбайбы десем, бар дейт. Анан мага да ошону улап жазып бербейсизби? Мен дагы оңчулук менен бир аракет кылып жүрөт элем. Балким оон жаратып калам десем, балам, аны отуруш керек дегенде мындай деп койду. Анан Кайырчынын Казалы деген ырын карматып койду. Андан көрүп мына жатта, мына ырда. Анан кичине баягы теңсинбей атат деп бир таарына түштүм. Мен бирок таарынганың менен 19 жашыңда эмне кыла аласың чоң залкар кишиге. Анан унчукпай анан баягы жаттап келдим. Анан жатта ушуну даядай бер деп койду. Кийин дагы суразым. Анан кийин ал киши 70 жаш болуп калды. Мен анда филармониядан кетип элге белгилүү болуп калган убагым. Анан ошо
Токтогул, Кара Көл, Таш көмүргө концерт коюп анан жолдо келатып анан эсиңиздеби баягы десем, дейт, ошону жазып бербейсизби? Мен дагы деле ошол жашап жүрөт менде баягы бир куплет десем. Болбосо бир куплет ошо блокнотунда эле жүрөт, же элге деле чыккан жок. Анан каалайм, мен эми андай кестерин өтүп калбадым кызыганган убактан дейт да, курактан. Мен жаза албайм эми дейт. Анда мен ошол куплет калсын, анда башка акындарга жаздырайын мен дедим. Анан макул болду. Анан бир белгилүү акынга жаздырып келип көргөзсөм, анан өзүнүн ырын өзү кызганып кетти, ошойт, жок мен өзүм эле жазам деди да. Кайралып Анан келди. өзү ушул мен ойлогондон да мыкты кылып жазып берген ушул болду да. Мен кээде абдан кубанып калам, себеп дегенде ошондо көк беттенип отуруп жаздырбаганда бул блокнотто эле калып кетмек да, бир куплет менен. Анан эгер ошол маалда жазганда, анда мен жаштык курчтук менен бир 20 жашымда бир башкача оон жазмакмын да. Анан бул оон башка ырдын оон болчу. Мен ошо Тоголок Молдонун сөзүнө бир оон жазып, Айселки деген ушул оонду коюп, анан негизи Айкөл тобуна берем деп жүргөм. Бирок такыр жолугушуу, алар Караколдо болуп, мен Бишкекте болуп эле анан такыр ыңгай келбей жүргөн да. Анан баягы ырды алып келип карасам эле ошол эле оон эле чөт улам эле. Анан ошол экөөнү тааныштырып койдум, баягы Түгөл байке айткандай. Экөөнү табыштырып анан элге ушул вариантты жагып калды. Мындай айтканда сизге буйруган экен. Мен жана комуз ойноп баштаган дароо жөнүндө бир айтып кетсем, атам айтты эле ушул Сыймык байке ушундай эле бир жерин любой жерин ырдап сала берет, сурап салса депчи. Өзүм күбө болдум го. Туруп эле эмнени айткым келет, суроо бар да. Көбүнчө айтат да, ушул чыгармачылык менен прям жан дүйнөсү менен жашаган адамдар, алар любой учурда ойноп кете берет. Обондорда ушуну чыгарганда айтып атпайсызбы, үйгө чейин барып батыраак чыгарыш керек болчу оюмда деп. Эң мындай обондоруңуздун арасында эң оор чыккан обон кайсы болду? Мен оор чыкты, жеңил чыкты дебейм. Кантесиз? Обондор негизи ар кандай болуп неме болот. Кээде өзүмө жакпай калган обондор бар. Элге чыкпай калган да дагы деле. Эң биринчи мисал үчүн чыккан ырымды элге уялып жүрүп эле анда 18 жашымда чыгаргам да. Анан ошол бойдон чыкпай калды. Ал Бегайым деген мен ошол Токтогул районунун ооруканада жатып калып, ооруп. Анан бир практикантка келип, медсестра кыз. Анан ошону көрүп, же бир эми шаардан барган кыз да, медучилищеде окуп, анан практикага барган кыз экен. Анан же бир сезимим айта албайм, анан ошого карап отуруп, ал керек болгон укол сайып кетет. Этиң ооруйт укол сайганда, бирок баары жүрөгүң аны жактырып турат да. Анан ушундай сезимден эле жазылгандар. Бирок кийин уялып элге чыгарган жок. Себеп уялган себебим, мен эң биринчи оонумду ушу 6-7 класста чыгардым да. Анан тайкемдин ыр дептерин карап отуруп, блокнотун карап отуруп, анан бир ырга оон жаздым. Анан ал жүрөк сезет деген ыр экен. Ал көрсө ал ыр бар экен да. Асанкалы Керимбаевдин оonu экен. Мен ошол текстке башка эле оон жазып алып турдум да өзүмчү. Кийин радиодон угуп калып атпайм аны. Кечинде мен ошо 5 сомдук радио бар эле, ошо кроваттын башында турар эле. Бейбил түн деген бери болуп атат. Анан уксам, Асан аке баягы мен жазган сөзгө башка оон менен ырды. Мен аябай корктум да. Мен ошо балалык эң биринчи алган өнөрдөгү травмам ошол болду да. Анан абдан корктум. Эмне үчүн бирөөнүн оонуна мен дагы башка оон чыгарып алдым деп абдан корктум да. Көрсөм бул нерсе практикада боло берет экен. Бир сөзгө 2-3 адам, каласа 10 адам деле оон жарата берет экен да. Мага айткан эч ким болгон жок да. Мен ошондон баягы оончулук немеме кичине травма алып калып, анан биринчи ырымды ошон үчүн элге алып чыккан жок окшойм да. Бирок азыр иштеп башка жаштарга берсем деп ойлоп жүрөм, буюрса Бегайым деген чыгарма. Анан жаштарга берсем демек, эгер бирөө чыгып ушуну ырдайм десе беришиңиз мүмкүн. Жок, шакирттерим ичинен бир ошо Мелис Элебес деген жигитти угуп калып, ошондо ырдайм деп жүрөт. Буюрса быйыл ырдап чыгат болуш керек. Менден болуп атат да, сөздөрүн оңдоп беришим керек. Ал убактагы сөздөр көп анчейин жакшы эмес. Баягы жаштыктын немеси менен жазылган, анан учурга, талапка жооп бербейт да. Мындай эле чүргөй салып койгом да, баягы сөздүн маанисин деле көп түшүнбөй жазылган ырга. Анан оон болсо ошол бойдон калат, анан сөзүн оңдош керек да. Анан мен жана айтып кетпедимби, тиги Маңкурт баян оюнча жазгандан кийин. Анан кийин мага тагдыр 2004-жылы Айтматов
концертка жолукканга мүмкүнчүлүк берди. Ал киши менин концертиме келди 2 күн катарынан. Анан биринчи күнү концертиме келип, Чыңгыз Айтматов анан мен келет деген ушунчалык толкундануу болдум. Бул 30 жашта элем ушунда. Анан себеп дегенде ал кишини концертке чакырып да келтире алчу эмеспиз да. Анан мен өзүм каалап жолуксам деп жүргөн адам ошо сенин концертиңе келет дегенде мен бир башкача сезимде болдум. Өз каалоосу менен. Өзү мага бирөө айтып калды. Мен концерт берип атат элем Бишкек шаарында 7-8 9 мартта. Анан бүгүн Айтматов келет деди 7-синде. Мен бирөө жөн эле тамашалап атат окшойт деп, бирок билет керек. Филармонияда билет жок экен деди да. Анан кассага түшсөм, касса билет түгөнгөн дейт. Саат бир 3 шамал болчу, 2-3 шамал. Анан филармонияга эртерээк барып, анан эшиктин алдында баягы билеттерди дүңүнөн сатып алып саткан адамдар бар да. Анан ошолордон кайра сатып алдым өзүм 2 билет. Өзүңүздүн билетиңизди. Өзүм билетимди өзүм сатып алдым Айтматовго да. Анан чакырууга жазып коюп, анан балдарга берип коюп күттүм. Чын эле келет болду экен же келбейт болду экен деп. Анан саат 6-га 3 мүнөт калганда балдар телефон чалды. Чыңгыз Айтматов кирди концертке, билетин бердик, отурду. Эми жүрөктүн толкундаганын сурабай, анан чыксам чын эле отурат Чыңгыз Айтматов 9-катарда. Анан ырдап бүтүп эле 2 көз менен Чыңгыз Айтматовдон анан эмнеде ал жалаң протокол менен жүргөн адамдар да. Анан азыркы сөз анда кыргыз эл жазуучу Чыңгыз Айтматов да деп коюп атпайбы мен. Анан тиги жанындагыга минтип карады, анан алда күлдү, анан башы ийкеди, анан ордон туруп элдер кол чабып атат, анан чыгып келип сүйлөдү. Ага ушунчалык бир чоң таасир берди. Улуу салкарлар ушунчалык жөнөкөй болоруна, улуу нерсе, улуу адам жөнөкөйлүккө дос болорун мен ошо Айтматовдон сездим да мамилесинен. Ушунчалык бир керемет сөздү айтты. Анан концерт улам чыгам, кетип калган жокпу тигирде Маңкурт баян укканы келиптир да көрсөчү. Анан айтат, ушу нукура кыргызча сөз менен айтты. Москванын тыгынын билесиңер дейт, пробка. Анда ал убакта бизде пробка деген түшүнүк жок болчу, башта жол тыгын. Москвада тыгында турабыз дейт. Анан шопур бала магнитофондо айтып атат, кассет иштетти дейт. Мен өзүнүн сөзү менен айтып атам, кассетаны салыптыр да, ал убакта кассет эле. Кассетти иштетсе бир керемет Найман эненин арманын бир керемет үн менен бир бала аткарып атты, көрсө сен экенсиң деди. Мен жол тыгын дейт, пробка. Мага машиналар эле эмес, аалам пробка болуп калгандай сезилди да. Мен денем дүркүрөп кетти ошол сөз тукканда. Менде жашоо бүткүл аалам токтоп калгандай, пробкада туруп калгандай сезилип кетти мага. Анан кантип колуңан келди дейт да мен. Анан эртеси концертте дагы концерт бүткөндөн кийин айтты, эртеси эмне телевидение келип тартабы деди. Тасмага түшүрөсүң деди. Анан жок, биз телевидениеге алдын ала заявка беришибиз керек. Ансыз болбойт. Мен азыр бере ала албайм, болсо анда заявканы мен берем, мен алып келейин телевидениеден деп. Эртеси кайра өзү келип, бул мага да керек, сага да керек балам, бул элге да керек эртең күнү. Мен ушунчалык кубанам да. Болбосо эгер Айтматов өзү алып келип телевидениеге тарттырбаганда, мен азыр деле сага деле же башкаларга деле мен Айтматов концертиме келгенде деле айтып калыш мүмкүн болчу да. Ал тасманы жок болгондочу. Анан ушул өмүрүндө бир жолу ошол өзү каалап 2 күн катарынан концертке келген ушул менин концертим болду. Бул мен демек туура жолдо баратканымдын бир себеби да. Анан эртесине дагы бир телефон чалып айтты. Менин жөнүндө түрк туугандар бир тасма тартып атат деди. Даректүү тасма дейт. Документалдуу фильм тартып атты да. Анан ошондо сценарий боюнча бир кичинекей баланы жетелеп жүрүшүм керек экен дейт. Карачы сүйлөгөн. Анан түрк туугандар могу Ороктон бир баланы таап келишиптир дейт. Ал түрк жигит экен да, түрк бала экен кичинекей. Анан бул эми дүйнө жүзү көрө турган тасма болсо дейт. Бул Кыргызстандын ичинде тартылып атса, менин жетелеп жүргөнүм келечек бул түрк бала болсо дейт. Анан дүйнө эле кандай ойдо калат сыйбык, өзүң ойлочу дейт. Кыргыз деле түрктөшүп кеттир, бул келечеги ушундай болот окшойт деген ойдо калбайбы дейт. Андан көрө сен балаң мага жакты дейт. Мен балам ушунда 6,5-7 жашта эле. Балаңды мен жетелеп жүрөйүн ошол тасмада деди да. Ошол жеринде. Мага ушунчалык кубануу менен кабыл алдым да. Сен эртең Айтматов лицейине кел. Тиги ал убакта Себат эмес беле.
Түрк лицейине кел, ошол жерден жолугушага саат мынча. Анан балам салып алып бардым. Барсам ушунчалык обед убагында жого тамактанып калдык. Анан менден сурады да, баягы сахнада кантип колуңан келди, сен кантип жаздыңмын дейт. Анан мен эми сиз муну айтып койгонсуз да мага дедим. Себептигинде жазып койгонсуз. Мен ошону окудум, даярдап койгонсуз. Мен болгон эле ошону ырга салдым да десем. Муну сенден башка киши окуган жок деп ойлойсуңбу дейт да. Сенден башка киши мындай жаза албайт деп ойлойсуң дейт. А мен Кудайга шүгүр эле баягы улуу залкарлардын жанында жүрүп, өзүм дагы кемпирдин чоң энем колунда чоңоюп, кичине сөзгө маани берип, сөз баккан адамдардын бир угуучусу катары кабыл алып жүргөн жаным Айтматовдун алдында дээрлик такыр сүйлөгөн жокмун да. Ушунчалык анын алдында баягы арстандын жанында күчүк жатпайт болуп, анан өзүмчө бир немеде болуп, анан мынтип туруп калсам, жок балам деди. Бул космостон келе турган нерсе экен деди. Чыгармачылык. Биз эгер сен мен ар бир чыгармамды мисалы үчүн жөн эле жаза бербейм да дейт. Космос менен байланыш болгон үчүн жазат экен. Бирок мен ушул нерсени эч сезе албай жүрөм деди. Сен бир чыгарма жазып атканда ушуну сезип көрчү дейт. Бир керемет нерсе, дүйнөнү таң калтыра турган нерсе жазасың дейт. А мен ойлодум, мен Айтматов сезе албай аткан нерсени мен кантип сезмей келем өзүм деп. Анан бирок чынында чыгармачылыктын бир немеси, Чыңгыз агабыз, атабыздын айтканында немеси бар. Бул жөндөн жөн эле жазыла бербейт да. Бирок ошол алды сезиш абдан кыйын экен. Себептигинде чыгармачылыктын баягы азартка кирип кеткенден, кумарына кирип кеткенден эптеп эле ошону эртерээк бүтүргөнгө далалат лазым. Баягы өзүңө келген илхамды качырып жибериштин максатта. Анан муну чыгармачыл адам Чыңгыз ата өзү сезбегендей эле сезе албайт окшойт да. Чыңгыз Тургулович, менин даже кызыктуу окуя бар. Мага атам бир жолу айтып берген. Атам дагы ушундай бактылуу адамдардын бири экен да, ушу көрүшүп калган. Анан айтып берип атат, сен билесиңби, сен Чыңгыз Тургулович менен учурашкансың дейт мага. Кантип учурашыш мүмкүн десем, кичинекей болчу экенмин анда көрсө. Кичинекей учурунда жолугушуп барганда, кичинекей балам да учурашат, кичинекей балдар учурашып койгон экен. Анан өзүнүн сүрөтүн көрсөттүм, мына могул жолугушууда деп көрсөтсө, анан карап туруп ишенбейсиң да. Бирок кичинекей балам сиздин балаңызды айтып берип атканса, өзүм атам айтып берип аткан эстеп кетип атпаймынбы. Демек, бул кадимкидей атама да таасир берген, мен өзүмдө да бир ойлор бар. Бул кадимкидей сизге таасир калтырган үчүн сиз дагы өзүңүздүн максатыңыз, планыңызды бурбагынга бир кадимкидей чоң мындай якорь катары экен да. Балким сенин азыр айтууң мага бир кандайдыр таасир бериши мүмкүн да. Кийин чыгармам балким ошол багытта да, нуктада бир аракет кылып көрүш мүмкүн. Бул эми азыр өзүмчө ойлонуп атам да. Мен буга чейин мындай сендей болуп эч ким сунуштама киргизген жок да. Чыгармачыл адамда ушундай болуш керек. Сиз дагы ушундай бир нукта бир көрбөйсүзбү деген адам болгон жок да. Мисалы үчүн азыр сен айтып аткандан балким ойлонуп атам да азыр. Эмне үчүн болбосун? Бир немеде баягы өтө тереңдеп кирбесем дагы ошол бир алардын табитин тапканга бир неме кылып көрсөм окшойт депчи. Балким ошо болуп калса да, бул чыгармага менин таасирим болгон деп калышы мүмкүн да. Айтып калганга да бир жакта окуяга. Анан Айтматовдун дагы ошол мага берген чоң немеси, тарбиясы ошол өзүнүн жүрүм туруму менен. Мен ошондо бала сынтпай, өзү 60-та 70-тен ашып калган да ал убакта. Анан 30-га эми толгон мени ошо бала сынтпай ушул концертиме келип, бул болсо мындай эле немеден болуп калса, болбосо келип деле телевиденияга таптырбай деле мындай сүйлөп коюп деле кетип калса бир неме болмок да. Бирок ошол кыргызда жакшы сөз барга, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам дегендей. Анан адамдын ушундай бир таасир ала турган нерсеси арбын адамдар бар да. Кыргызда жакшы сөз бар. Дарагына жараша бариги, саламына жараша алиги болот дегенчи. Анан аны көргөн адам, мисалы үчүн, дарак өзүнүн көлөмүнө жараша, бир өсүзүнө жараша, бутагына жараша барик жалбырак топтойт да. Кандай салам айтса ошондой алиг алат. Айтматов бизге кандай салам айтууну, кандай алиг алууну да үйрөтүп кеткендей да.
мен бул окуяны түшүндүм. Канчалык маанилүү экенин ушул анткени бир жакшы мамиле кылып, жакшы бир сөздөрдү айтып, бир таасир калтыруу анткени сен да бир күн тарых болуп калат экенсиң да. Ооба. Мен да сиз дагы бир күн тарых катары каласыз да. Бир баракчаларда, бир адамдардын үнүндө калабыз, адамдардын ойлорунда, эсинде, көз ирмемдеринде. Ошол адамдардын көз ирмеминде сиз жалпы канча чыгарма калтырдыңыз? Мен эсептеп албай койдум да. Эми бул сен жараткан чыгармаларыңдын санында эмес, сапатында болот да. Мен дээрлик канча 100-200 жаратсам деле адамдардын эсинде бир 2-3 чыгарма эле калып калышы мүмкүн. Же андан көп калышы мүмкүн да. Бул эми ушунун баардыгы адамдын немесинде калат деп айткандан алысым. Себеп дегенде мен айтып атпаймынбы, биз мисалы үчүн чыгарма жарата турган болсок, ал бирөөнүн тагдыры болуп калышы мүмкүн да. Ал ошол ар кимдин өзүнүн бир сенин көз карашыңда мисалы үчүн да, угарман катары сен бир чыгармага жанагындай өзүңдүн жашоо образың төп келип ошол чыгарма кандайдыр сага бир жакшы бир ирмемдерди тартуулап, анан өмүр бою ошол немеде мындай болгон деп бир эстеп, баягы жылмайып, ошол чыгарманы унутпай өмүрүң өткөнчө ошону менен жашашың мүмкүн да. Мисалы үчүн бирөөгө ал чыгарма кээде ошол учурда жашоосунда бир жаман нерсе болуп, терс нерсе болуп, ал чыгарма таптагыр жакпашы да мүмкүн. Ушундай да. Анан адам менимче ошол чыгарманын сапатында эмес, кээ бир композиторлор бар дүйнөдө. Бир эле чыгарма жазган, өмүр бою ошол чыгармасы менен калып калгандар бар. Кээ бирлери бар 500ге чейин болгон жазган, Жумабин Шералиев. Бирок дээрлик ошонун бир 80-90% эл ичинде сиңип, эл ичинде ырдалып жүргөн ырлары бар. Мисалы үчүн Асанкалы Керимбаевдин 15-20 эле чыгармасы бар, бирок дээрлик баардыгы ушундай элге алынган чыгарма да. Бул мындай болушу ар бир эле чыгармачыл инсанга буйруй бербейт да. Ырысбай аганын ырлары мисалы үчүн ошол теңдүү эле белгилүү адамдар бар, обончулар бар, бизге белгилүү. Бирок кээ бир көп чыгармаларын билбейсиң да. Анан бул чыгармачылык ушундай сыйкыр дүйнө экен да. Мен өзүм деле мынча чыгармам бар деп санабайм. Анан кээ бир элге алынган чыгарманы деле башка күнү башка нукта муну неме кылыш керек окшойт, иштеш керек окшойт деп калам да. Анан кайсы чыгармаң өзүңө жагат дейт. Мага ушундай бир суроо берилди да. Анан адамда деле кайсы балаң кичине чабалыраак болуп калса, кайсы балаң кичине бир ооруп калса, ошого көбүрөөк көтөрмөлөп, ошону көбүрөөк жакшы көрүп неме кыласың го. Анан ошо элге алынбай калган чыгармада аябаа сезим көбүрөөк болуп калат да. Анан ошо элге жагып атса, албетте балаң деле жакшы чыгып, эл оозуна алынып, ушул балаң мыкты чыкты десе, бул ата эне үчүн да, баланын өзү үчүн да жакшы да. Кадимкидей корстон болосуң. Чыгарма деле ошондой. Ушул чыгарма элге жагып, алынып, ырдалып атса, бул жараткан баягы жаратман обончу үчүн дагы, чыгармачыл адам үчүн бир абдан жагымдуу нерсе да. Анан кошо ырдап турса элдер, сен ошол унутпай, анан бул элдин эсинде биз өзүбүздүн чыгарган чыгармалар аркылуу, анан кылган мамилелерибиз аркылуу калабыз да. Ар бир учурдун өзүнүн тарыхы болот да. Мисалы үчүн ар бир ирмем өзүнчө тарых да. Адам бүгүн кандай адамга жолугат, кандай ким менен сүйлөшөт, ким менен мамиле курат, анан анын баардыгы өзүңдүн жеке тарых баракчаңа жазыла турган нерсе да. Ошол эле жана башында айтып кеткен окуя менин ата энем менен байланыштуу. Бир чыгарма болду, ошол жакта апам менен атам менен ушинтип улантып кетти. Албетте, ошол мен деле ошол нерсеге көбүрөөк таасирленгем. Мисалы үчүн мен китеп окуганда көбүнчө ошол каармандарга неме кылам да. Мисалы үчүн Айтматовдун китебин окуй турган болсом, эрте келген турналарды окусам, мен өзүмдү Султанмураттын ордуна коюп, Мырзагүл деп мектепте эң жакшы көргөн сулуу бир кызды, ошону Мырзагүл элестетип алган окуган учурларым болчу да.
бала кездечи. Менде ушул нерсе дагы деле токтогон жок. Кийин азыр деле китеп окуган шартта сөзсүз түрдө ошол башкы каарманга өзүмдүн кейипимди коем. Кейипкер өзүм болом дагы, башкы каарманы. Анан ошого сүңгүп, анан өзүм ошо аралашып окуйм да. Бул окурман үчүн аябай жакшы нерсе да. Ырда деле ошондой. Мисалы үчүн көпчүлүк айтат да, мисалы үчүн Токтогулга кетесиңби деген ыр менен үйлөнгөнбүз. Биз Ат башыга кетесиңби деп ырдап ошол жака алып кеткем дейт да. Мен Ак талаага алып кеткенде ушундай кылып, Ысык көлгө мен ушундай кылып, ой, бул ырың менен ушундай алып кеткенбиз да дегени. Бул мен туура кабыл алам да. Себеп дегенде ар бир, мисалы үчүн биз элге тартуулайбыз да. Элге тартуулаганда ал элдин чыгармасы да. Эл кандай кылып ырдайт, кандай кылып өзүнүн жан дүйнөсүнө, мисалы үчүн өзүнүн тарыхына кандай кылып ал чыгарманы алып кирип ошо менен жашап аралашып жашайт. Ал өзүнүн эрки да. Бирок жакшы идея айттыңыз. Мен да үйлөнөрдө Баткенге кеттик деп алып кетейин деп ушуну бир ырдап коюш керек экен. Өтө таасирдүү. Менимче окуяларды айтып берип атпайсызбы? Мен көбүнчө чыгарылыштарымда мындай эмени байкагым келет да, техникалык жактан ушул канча аралат көп, мен техникалык жактан ойлонгон адаммын да. Бирок сиз чыгармачылык адамдын эмеңиз жакты жан дүйнө жагынан ойлонот экенсиз да көбүнчө учурларда. Ошол жакта салыштырып карасам, чындыгында бир эле айтылган жакшы сөз канчалык көп нерсени өзгөртүп салышы мүмкүн. Ошол эле биздин подкастыбызда балким бир ушундай акын чыгат кийин биздин мындан кийин айтат, ой, ушул бир учурда ушул подкаст көрдүм эле, анан ошол подкаст ушундай сөздөр угуп калып, таасир этип, мен ушинтип улантым. Ал турган иш. Ал мен айтып атпайм, мен жогоруда айттым го. Мен мисалы үчүн адам сөзсүз түрдө мен баардык нерсени билип калдым. Мен болду, мен билбеген нерсе жок. Мен болгон калган жашоомдо үйрөтүшүм керек дебеш керек да. Анын үйрөнө турган нерсеси көп. Турмуш өмүр бою мектеп да, чоң университет, мектеп. Биз азыр турмуштун мектебиндебиз дагы деле. Дагы деле окуйбуз, дагы деле неме кылабыз. Мисалы үчүн өзүңөн кичүүлөрдөн дагы бир сабак алып калыш мүмкүн да. Бир мисалы үчүн сен да жакшы эртеден бери неменин убагында мен биринчи жолу ушул ата энени сыйлаган балдарды аябай жакшы көрөм. Сен 3-4 жыл чыгарма эртеден берки программанын жүрүшүндө атам мындай деп бир атаң менен өзүң бир сыймыктанганың бир мага жагымдуулук тартуулатат да. Анан ошол силердин подкасттан деле көп адам өзүнө жакшы үлгүлөрдү алат, өзүнө жакшы керектүү нерселерди алат. Кудай буйруса силердей балдар менен мен кээде ойлочумун да. Кыргыздын бизде бир дээрлик бир 15 жыл мурун, 20 жыл илгери ушул нерсе абдан неме болуп кетип, анан Кыргызстан экономикалык тупикке такалды, хипикке кириш керектигинде мындай деген сөз болуп, элдин үмүтү ындырын өчүрүп башташты да. Анан ушул бизди бул нерседен ушул чыгармачыл адамдар өздөрүнүн бар жакшы ырлары менен дух берген акындар, төкмө акындарыбыз, жазуучулар, ушундай жазмакерлер, спортчулар, ушул нерселер сүйрөп чыкты окшойт деп ойлойм да. Себеп дегенде элдин үмүтү сынганы жаман да. Элдин үмүтү эч качан сындырбаш керек. Адам биз кандай учур болбосун, биз элге үмүт бере турган адамдардын катарында сен жана айтып атпайсыңбы, агартуучу, эл агартуучулар, чыгармачыл адамдар ошондой болуш керек депчи. Бул ушул элдин, туура айтасың, элдин дилин агарта алсак, мисалы үчүн дилине көлөкө чүрбөй ошону агартуусуна салым кошо алсак, биз анда чоң жеңишке жетишкен болобуз да. Чоң бир утуштагы адамдар болобуз. Анан ошолдон көлөкө чүрө сактанышыбыз керек, этиятташыбыз керек. Чыгармачылыкта ушул Түгөлбай экен жакшы сөзү бар. Эгер биз чыгармачылыкта кандайдыр бир муун, бир туура эмес багытта тарбияланып, бир улутка кедергисин тийгизип атса, анда биз жаман чыгармаларды жараткан экенбиз деп өзүбүздөн күнөө издешибиз керек деген бар да. Бул абдан чоң немеде айтылган сөз да. Себеп дегенде биз бүтүндөй бир муунду өзүбүздүн чыгармалар аркылуу тарбиялоого жоопкер экенибизди билишибиз керек да. Биз ошого жоопкербиз. Ода айталы, бизди ушул чыгармачыл адам кылып жараткандан кийин сен ушул нерсени өзүңдүн ырың менен элге жеткиришиң керек. Ушул нерсени тарбиялык багытта ушул нерсени. Анан кийин тигил жака баргандан кийин,
Мен сага өнөрдү бул үчүн берсем, сен эмне көрөмпай шөрөмпай дырдап элдин кайра табитин башка жака уруп жүрдүң деген сурак болушу мүмкүн да. Мен кээде ушинтип ойлойм да өзүмчөчү. Бул эми албетте бул өзүмдүн жеке оюм. Анан ошол чыгармачыл адам дайым кайсыл багытта болбосун элдин сен айткандай дилин агартуучу болуш керек да. Сиз көп учурда айтып келесиз, устат кармануу маанилүү депчи. Азыркы заманга жараша, мисалы жаштардын көбү интернет аркасында эле таланты менен таанылып, бирок устат карманбайт. Ушул заманга жараша жаштардын эмне жагынан пайда берет устат кармануу? Ошол жагынан айтып кетсеңиз. Эми устаттык деген бул сенин турмуш жолуңдагы атаң да. Жашоодо сен атаңдан кандай тарбия алып, калыптанып, анан бир турмуштук сапарга түшкөн болсоң, устат сенин ошол жашооңдо үлгү болуучу адам. Адамда бир эле устат болбойт. Адамда көп устат болот. Ошонун баардыгын бирок устат катары кабыл алууда да адам өзүнө. Бул мен өзүм эле ушундай болуп калдым. Мага эч кимдин жардамы жок, устат деле болгон жок менде десе, ал тайыз ойлонгон адамдын сөзү да. Устаттык бул мен жана жогоруда айтпадымбы, жашоо өзүнчө бир чоң мектеп деп. Демек мектеп болгондон кийин анын агайы устаты болот да. Бул турмушта бизге устат болгон адамдар абдан көп болду. Биз ошол нерседен үйрөнгөн нерселерибиздин баардыгын өзүбүзгө кийин шакирттерге үйрөткөнгө далалат кылышыбыз керек да. Биз азыр кандай деңгээлде андан ала алдык. Алган нерсени өзүңдүн көкүрөгүңдөгү ийкемиңе жуурулуштуруп, көкүрөктө да бар да өзүңдө, мисалы үчүн айта турган оюң, дей турган пикириң бар. Анан ошого жуурулуштуруп, үйрөнгөн нерсеге айкалыштырып, анан башкага үйрөтө алсаң, анда сен устаттык мамилени улантуучу катары билинесиң да, тааныласың. Анан андыктан мен ойлойм, бул шакирт менен устаттын ортосунда ажырым эч качан болбош керек. Ар дайым бириктирип туруш керек. Биздин агайыбыз Улук Мырзаполотов улуу устатыбыз деп келебиз. Ошол киши биз анда 17-18 жашта көп деле сөзгө деле маани берчү эмес экенбиз. Бизге айтчу эле, ай балдар, бул баланы төрө өстүрүп коюш бул ата эненин милдети. Бирок турмуш жолунда жаңыдан калыптанып келаткан улан кыздарды мен силерди жөн эле өнөргө гана эмес, жашоого дагы үйрөтүүчүмүн. Андыктан силердин чыгармачылыгыңарга эле эмес, жашооңорго мен жоопкермин. Момундай жаман болбогула, тигиндей деп өзүнүн бир жакшы пикирлерин айтчу эле да бизге. Анан кыргыз илгертен баягы устат шакирт болуп келген. Манас өзү эле манас болгон эмес да, жанында Бакай болгон устат. Бакай атабыз болгон. Бул ошондон эле биз устатка адамга устат керек экенин түшүнсөк болот да. Акыркы суроом бар сизге, Сыйык байке. Ушул биринчиден ыраазычылык билдирип кетмекмин, ушунча убактыңыз бөлүп, келип, биздин жан дүйнөбүздү ачып, ушундай бир тыгынч подкаст болду. Мен азыр бир Токойдун суунун жээгинде агып аткан жерде отуруп сүйлөшүп аткандай эле сезим пайда болду. Бул жакта шторалар кара болгондо эле уже сезилбей калды. Унутуп калды. Сиз айтсаңыз бир нерсени элестетип, биринчиден ошо убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирмекмин. Чыгармаңызды аткарып бергениңизге ыраазычылык билдирип кетмекмин. Акыркы суроом бар сизге. Сиз үчүн накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Эми накта деген сөз кыргызда аябай чоң бир 5 эле тамга болгон менен бир чоң маани берет да. Мисалы үчүн кыргыз эң жакшы нерсесин накта деп деме калган да. Дайым айтып келген. Мисалы үчүн кымыз сунса да, ой бул накта кымыз. Бирөөгө эң таттуу нерсе бир бал дейбиз го, бал берсе бул накта бал. Анан андыктан ушул биздин жашообузда жасалмалуулук эмес, накта нерселер, чыныгы нерселер арбын болсун. Эч качан жасалмалуулук болбосун. Адамдардын дагы бири-бирине мамилеси накта болсун, чыныгы таза болсун. Сүйүү да накта болсун. Сүйүү да накта болсун. Кыскасы биздин азыркы жашообузда кандай нерселер болсо, бизге керектүү нерселер болсо, ошонун баардыгына
нарықтуулукту анан накталуулукту каалайлы. Ох, Кычык мырза, бүгүнкү конуубуз канчалык нактуу болду? 100% накта болду. Эң нактуу адамдардын нактасы болду дейм, э? Силер дагы ошо нактанын нактасы болуп, мыкты элге жаккан жакшы подкасттарды жарата беришиңерге тилектешмин. Менин оюмча бул биздин дагы айткандан айта албай калганыбыз арбын болду окшойт. Кудай буйрса дагы уландысы болот деп ойлойм. Мындай да, уландыс болуш үчүн ушул жактыруу, ушул подкастка жактыруу баскыла. 15 000 жактыруу кылгандан кийин эле дароо биз Сыймык байке чалабыз. Ой, Сыймык байке 15 000 жактыруу болду. Эмне болду деп биз шаштырып баштайбыз. Сүйлөштүкпү бул жагын? Сүйлөштүк. Кудай буйрса анда бардыгыңыздарга нактанын күйөрмандарына, көрөрмандарына айтарым. Ушул накта өзүңүздөрдүн бармагыңыздар менен лайктай аябай, жакшы накта чындыгы жүрөктөн чыккан лайктарды коюп, пикирлерди калтырып туруңуздар. Кудай буйрса бири-бирибизге мамиле дагы жасалма болбой, ар дайым накта болсун. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм. Ушундай сөздөрдөн кийин жактыруу баспасаңыздар, мен сиздер кандай адам экениңиздерди билбейм. Ошондуктан көргөнүңүздөр ушул жерге чейин рахмат. Бүгүн бизде конок Сыймык байкебиз болду. Адаттагыдай бизде дайыма накта коноктор, накта алып баруучу, накта сөздөр, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.